Эскерүү иш-чарасына келгендер өмүрүн эле агартууга арнаган Жаңгуруз Каниметовдун билим берүү тармагына сиңирген эбегейсиз эмгектери тууралуу кеңири сөз кылышты. Тажрыйбасы чоң, абдан кыракы жетекчи жана адамдык сапаты бийик, айкөл, алып жүрөк адам катары баалап бартап келишет. Улуу инсандын жөнөкөйлүгү, даанышмандыгы, көрөгөчтүгү жана адамдарга кылган сый мамилеси да унутта калган жок. Бул кишинин эң эле негизги сапаты ички тышкы маданиятынын бирдей тереңдиги. Бул бир. Экинчи ушунчалык сылык сыпаалыгы. Экинчи. Үчүнчү ар бир адамга кадимкидей татынакай мамиле кылганы. Бирөөнү өйдө көтөрбөй, бирөөнү алды көтөрбөй, кимди кандай кабыл алса ошондой бир деңгээлде, бир багытта баа бергени. Эч качан чоң кызматта болобу, даражалуу, бийик деңгээлдеги эмелерди аткарабы, милдеттерди. Бардык жерде өзүн жөнөкөй алып жүрчү. Кээ бир учурда жөнөкөй эмес, жупуну болуп калчу. Практикалык иштер, лабораториялык иштердин бар эмне экен? Жаңгуруз Каниметов мекенчил, ар намыстуу, ыймандуу, билимдүү жаштарды тарбиялап өстүрүүгө да зор салымын кошту. Анын көп жылдык педагогикалык ишмердигинде топтогон бай тажрыйбасы, илимий эмгектери кийинки муунга жакшы мурас болууда. 90 жылдары Кыргызстан эгемендүү мамлекет болгондо бул киши Кыргызстандын билим берүү министрлигинде мектептер башкармалыгын жетектечи. Ошондо лицей мектептерин, гимназияларды ачуунун демилгечилеринин бири ушу Жаңгуруз Каниметович эле. Андан сырткары Жаңгуруз Каниметович коомдук ишмер катарында ушул көптөгөн улуу инсандардын мурастарын даңазалоого өзгөчө салым кошту. Мисалы Жусуп Абдрахмановдун күндөлүгүн кыргыз тилине которуп басып чыгарууда, ушул эле тарых инсандар Боронбай Меңмурат уулу жөнүндө атайын романды жаздырып жарыкка чыгарууда, жанагы Ысык көлдөгү Жети акенин феномени деген бир нече илимий конференцияларды уюштурууда Жаңгуруз Каниметов ушундай көптөгөн иш-чаралардын данакер катарында дагы орду бар болчу. Жаңгуруз Каниметов мыкты илимпоз, педагог гана болбостон, коомдук мамлекеттик ишмер катарында элине ак кызмат кылды. Жогорку кеңештин бир нече жолку чакырылыштарынын депутаты болуу менен мугалимдердин макамы билим берүү жөнүндөгү мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизип, билим берүүнүн сапатын жогорулатууга жана мугалимдердин кадыр-баркын көтөрүүгө бар аракетин жумшады. Агайды мындайча айтканда демократ, жаңы көз карашта болгон, жаштарды түшүнгөн, гумандуулук багыттагы бир педагог катары баса белгилегим келет. Эки темасын карап көрсөңүздөр, Магрифа Рахимовадан кандидаттык ишин жактап жатканда, Кыргызстанда демократиялашып жаткан шарттарда мектеп окуучуларын нравалык, укуктук тарбиялоо проблемаларына кайрылган экен. Бүгүн билим берүү тармагында эң актуалдуу болуп жаткан маселелерди мына агай илимий ишинде ачып көрсөтүп, аны изилдеп кеткендиги биз үчүн чоң сабак. Жаңгуруз Каниметович устат, накта жана чыныгы мугалим деп айтсак болот да. Эң биринчиден Жаңгуруз абадан мен ушул жөнөкөйлүгүн ошо өзүмө сабак катары бекем тутуп алдым. Улуу эркек адамдын артында андан кем эмес аял турат деген сыңары илим билимдесе ичкен ашын жерге койгон илимпоз агайдын ийгиликтерге жетишине өмүрлүк жары Айнагүл Асанбекованын эмгеги зор. Биз үчүн убакыт өтө кымбат болгон. Биз убактыбызды окууга, эмгекке гана жумшачубуз. Пайдалуу нерсеге. Биздин кылган ишибиз күн сайын пайдалуу болсо экен деп элечүбүз. Нарктуу ата уулдарына да татыктуу тарбия бере алды. 5 уулун аруак, ак ниет, чынчыл жана чыныгы адам болууга үндөп, насааттарын айтып чоңойтtu. Атам өзүмдөй түз жүрчүн да, айтчы, мындай элдикинде алба дечи, ашык кереги жок, мындай түз жүрүп, чын айтканды, мындай бетке айтканды мындай үйрөттү деп эсептейм. Мен ошо характер дагы бизге өттү дейм да. Анткени биз болгондой айтчубуз да. Чындыкты эч нерседен корккон жок. Биз дагы мына коркпой болгонун ачык айтып азыркыга чейин келатабыз да. Ошо өмүр бою билим берүү системасын иштеп келатат. Бул билим берүү жана тарбия маселеси боюнча. Мына өзүңөр билгендей, ушу Каркар айылында, Түп районунда 20 жаштан баштап мектептин директору болуп иштеген да. Ошондон бери өмүрдүн аягына чейин ушу билим берип, ушу кыргыздын балдарына жана бизге, мына өзүнүн балдарына ушу тарбия туура берүү боюнча иштеп келди. Мен атам менен абдан сыймыктанам. Ушул урушпай, ынтымактуу, бири-бирин түшүнүп, баягы биринин жетпеген биринин жаап ушундай атне болду деп эсептейм да. Анан мына тилекке каршы атабыз да кетип калды. Өткөн жылы ушул убакта биз чогулуп атабыз менен бир юбилей берели дегенбиз да. Анткени мына 70-ке чыкты, 30 март туулган күнү болчу. Анан
баягы пандемия элдетте келгенден кийин тилекке каршы кетип калды. Бирок ошого карабастан мына өткөн жылкыны биз дагы өткөчөнү өткөрбөй, ошо быйыл өткөрөлү деп мына быйылкы жыл менен ушу 30 мартта өткөрүп атабыз. Педагогика илимдеринин доктору, профессор, СССР билим берүүсүнүн отличниги, Москвадагы эл аралык педагогикалык билим берүү академиясынын академиги Жаңгуроз Каниметов кажыбас эмгеги менен мамлекеттик сыйлыктарга татыктуу болгон. Ал Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими, даңк медалынын ээси. Билими терең көп кырдуу инсандын коомду интеллектуалдык жактан өнүктүрүүгө, жаштардын илимий потенциалын өстүрүүгө болгон аракети бардыгыбыз үчүн үлгү. Өмүрүн эли, мекени үчүн арнаган өрнөктүү адамдын эмгеги эч качан унутулбашы керек. Кыял Шаршеева, Бексултан Курманбеков, Ала Тоо 24.